Ат спорту бүйүр кызыткан оюн гана эмес, жалпы улуттун башын бириктирген баш атты. Муну Чолпон Атада өткөн мелдештер тастыктады. Иш чаранын башталышында 8000 кишилик стадионго былтыркы өткөн эл аралык көчмөндөр оюндагыдай кылкылдаган эл батпай турду. Оюнга кечигип келгендер өтмөк катарларда кысылып турушту. Алгачкы старт берилгенине карабай, ат майданына келип жаткандардын аягы тыйылган жок. Жаш кары дебей балдарын жетелеген бүлөлөр, тобу менен достор келип жатышты. Улуттук оюндар болот экен дегенен атайын ошону көрсөтөйүн. Кийинки жаштар балдар билбейт да ошол оюндарды көрүшсүн, түшүнсүн, Кыргыздын кандай оюндары бар экен деп ушулар да кичине кийинки балдар да көрүп түшүнсүн деп кичине көңүлдөрү ачылсын, каникул убагында деп атайын келдик. Чолпон аталыктар бир бол партиясын жылуу маанайда тосуп алышты. Ар бир лидердин ысмы дүркүрөгөн кол чабуулар менен коштолуп турду. Чынында аларды өзгөчө тааныштыруунун деле кажети жок. Анткени партиялачылардын ар бири Кыргызстанда да, чет мамлекеттерде да таанымал адамдар. Бир болдун командасы ар түрдүү тармактардагы кесипкөйлөрдөн куралган. Мында Марат Султанов, Алтынбек Сулайманов, Аскар Шадиев жана Ысык көлдүн кулуну Жаныбек Бакчиев өңдүү белгилүү инсандар жана жалпы республикага таанымал ондогон башка адистер бар. Иш чарага катышкандардын катарында таанымал мамлекеттик жана коомдук ишмер Мыктыбек Юсупович Абдылдаев да болду. Авышка өз алып жатат машиненин ачкычын. Кол чаап койсоңуздар. Мелдештин аягына чейин 8000 кишилик стадиондун аба жарган уудуусу басылбай турду. Айгышкан атаандаштык эч кимди кайдыгер калтырган жок. Катышуучулардын деңгээли жалпы республикалык масштабка төп келип жатты. Кыргызстандын мен деген мыкты чабандестери жана аттары миңдеген кишилерге ырахат тартуулап, салмактуу байгелер үчүн аянбай салгылашып жатышты. Биздин талашыктар утабы десем болбой калды. Бирок көлүктөр молодец, көлүктөр жылда мыкты болуп атышат. Ошол кадамдары мыкты болуп, Кыргыздын атын чыгарган аттар көп боло берсин. Кыргызстандын бутка турушу үчүн бүт өлкө бир командадай бирге болушу кажет. Бир бол партиясынын эң башкы максаты ушул. Кыргызстандыктарды эч нерсе көчмөндүк духтай бириктире албайт. Кылкылдаган стадиондорду сейрек мелдештер гана чогулта алат. Ошондуктан спорттун улуттук түрлөрүн колдоо бир болдун негизги милдеттеринин бири. Жакынкы келечек пландарда мындай мелдештерди такай өткөрүп туруу белгиленген. Биз ойлоп атабыз, келечекте күчтүү мамлекет болуш үчүн, күчтүү эл болуш үчүн биз күчтүү жаштарды тарбиялашыбыз керек. Иш чаранын көңүл ачар бөлүгү Ысык көлдүн тургундары жана эс алууга келишкен коноктор үчүн бир бол партиясы тарабынан тартууланган дагы бир жагымдуу белек болду. Кыргыз эстрада жылдыздарынын чеберчилиги жана каскадерлордун тамшандырган өнөрү келген көрөрмандардын жарпын жазып, узакка чейин унутулгус жакшы маанай тартуулады.